Оштогу номер 24-Фрунзе орто мектебинде бүгүн милиция тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Лидер аталышындагы иш-чара өспүрүмдөрдүн терроризм, экстремизм жана ар кандай кылмыштарга аралашып кетүүсүнүн алдын алуу максатында уюштурулган. Жалпысынан бул аймакта 1400гө чукул өспүрүм бар. Анан буга чейин ошо ата-энелери Сирияга кеткен учурлар болгон. Ош көчөдө, Ош шаарынын Ош көчөсүндө терроризм, экстремизм боюнча тез иштерди алып барабыз. Мечиттин имамдары менен биргеликте диний маалыматтарды да ата-энелер менен биргеликте азыр көрүп атасыздар. Ар бир класска кирем, ар бир окуучу менен сүйлөшөбүз. Кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча, ошону менен биргеликте эле СОС кызматкери, психологдор менен биргеликте суицидтин алдын алуу боюнча лекциялар өтүлүп турат. Ал эми кечээ күнү Ош шаарынын ичинде түнкү өспүрүм деген аталыштагы рейд жүргөн. Анын максаты жашы жете элек өспүрүмдөр арасындагы кылмыштардын жана жаш өспүрүмдөргө карата кылмыштардын алдын алууга багытталган. Рейд түнкү саат 22:00дөн кийин башталып, анда 80ге жакын бала компьютердик клубтарда, жолдордо, коомдук жайларда чоң адамдардын коштоосу жок жүргөнү аныкталган. Жаш өспүрүмдөрдүн арасындагы кылмыштуулуктун баягы лидерлик кылып, башка бирлерге үстөмдүк кылып, зордук зомбулук көрсөткөн балдарды выйымды таап, аныктап, аларга карата профилактикалык иштерди, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Эгерде ошол балдардын жасаган аракетинде кылмыштын курамы бар боло турган болсо, анда жазага тартуу болуп эсептелет. Ошону менен бирге эле терроризм, экстремизм жаатына аралашып кеткен өспүрүмдөр ата-энесинин меримин көрбөй, же болбосо мигрант болуп жүргөн ата-эненин балдары болуп чыга келет дешет. Айрым ата-энелер өспүрүм балдардын мындай терс жактарга тез аралашуусунун бир себеби уюлдук телефонду эрте колдонуусунда дешүүдө. Себеби дегенде өзүнүн биринчиден семейный бюджетиге эң кыйын болуп атат. Анан балдарга контроль жок. Ундан көрө балдарга китап алып барып берип, анан мектеп менен тыгыз мамилада болуп, ата-энелер балдарын şu мектепти мугалимдери менен тыгыз байланышта болуп туруп, ошо проблемаларын бирге чогуу чече турган болсо, биз ойлойбуз мындай иштер болбойт эле. Эске салсак, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери 2 күндө өз балдарына талаптагыдай камкордук көрбөгөндүгү үчүн 29 ата-энеге Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексинин 61-беренесине ылайык айып пул салынган. Айымкан Исралгызы, Азам Бузириков, Ынтымак.